орғып чаң шығат. Орғыған чаңды көргенде еліне кеңен жан шығат. Атаңдың көріне орғыған чаңды қараса. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга Башканы коюп манастайт теле долбоорубуздун кезектеги чыгарышын тартуулайбыз. Бүгүн биз студиябызга геология жана минералогия илимдеринин доктору, Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын академиги Апас Бакиров агайды чакырганбыз. Куш келипсиз агай биздин студиябызга. Ошол 1957-жылы ошол институтту, политехникалык институтту аяктагандан бери ошол бир институтта бир жерде эмгектенип келе жатыптырсыз. Ушул 57-жылдан бери мына 63 жыл өтүп атат да. Ошол бир жерде эмгектенип, илимдин кандидаттыгын жактап, докторлугун жактап, корреспондент мүчө болуп, анан баягы академик болуп 2006-жылга чейин ошол институтту жетектеп, андан бери дагы ошол институтта эмгектенип келе жатыптырсыз. Бүгүнкү күндө 85 жашка келдиңиз, э? Ооба, 85 жашым. Ошо 85 жаш кутман курагыңыз кут болсун, агай. Рахмат. Анан мына бүгүнкү күндө биздин коомдо жанагы кум төр боюнча, анан жер үй гени боюнча, солтон сары боюнча бир топ эле баягы талаш тартыштар, ар кандай кептер айтылып жүрөт. Анан ушу геология илиминде иштеп келаткан адам катары айтсаңыз, негизинен айтылып жүрөт да, ушул гендердин баары Союздун убагында эле баягы чалгынданып, аныкталып, каерде канча баягы алтын бар экени, канча күмүш бар экени, канча металл бар экени баардыгы тең аныкталып калган деп. Анан ушул институтта иштеген адам катары айтсаңыз, Кыргызстанда деги кандай баягы элдик турмушка керектүү болгон минералдар, ошондой баалуу металлдардын түрлөрү бар. Ошого токтолсоңуз алды менен агай. Жакшы болот. Советтер Союзу учурунда согуш учурунда деле геология багытына Советтер Союзунда абдан чоң көңүл бурулган. Геологияда иштеп аткан геологторду согушка алган эмес, бронь берип, ошол жердин ичиндеги пайдалуу гендерди изилдегиле, тапкыла, элдин керегине жараткыла деп. Мисалы үчүн ошол согуш астында Хайдархан кени табылып, бирок изилден элек, разведка жүрө элек экен. Согуш учурунда Украинада Никитовка деген сымаптын кенин немистер басып алып, мына бул кенди басып алгандан кийин Советтер Союзунда ок чыгара турган мүмкүнчүлүк болбой калды деп батыла багынтып алабыз деген кол ушалап турган кезде Хайдархан кенин разведкада жүрүп, одновременно эксплуатацияда жүрүп, ошо шашылыш учурда Хайдархан кени ачылып калган экен. Мындан баштаган себебим, бул жердин ичиндеги кендер абдан чукул учурларда, чрезвычайный учурларда абдан керек болуп калышы мүмкүн. Бүгүн кереги жок, пайдасы жок деп аткан пайдалуу кендер эртең ушундай бир учурда абдан керек болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн жылдын өткөн кылымдын башында бизде түштүктө нефть жердин үстүндө булак болуп агып турчу экен. Аны эч ким кереги жок. Кээ бирлер жана үй салгандар үйдүн этек жагын карас майдап, ооба. Анан башка жакка өтпөй эле алып жийип келип башка жакка ыргытып ушундай кылып турган экен да, майлуу сууда. Анан кийин ошол нефть абдан керектүү болуп,
нефтке кошулуп кайдарканда эме түштүктө ооба уран кошо чыгып нефти да керек болуп калды абдан. Уранын кереги жок деп аткан уран да керек болуп калды. Бул Советтер Союзунун учурунда жанагы уруш бүтүп аткан кезде капиталисттер империалисттер деп коелучу. Атомный дубинкасын колго алып мына бүт дүйнөнү коркутуп аткан кезде биз өзүбүз атом бомбасын чыгарабыз деп ага сырьёну иштеп биринчи жыл Кыргызстандагы сырьёну пайдаланган деп жүрүшөт. Ошол кезде жанагы мына биздин Ысык көлдөгү Кажы Сай, Кабак, тиги түштүктөгү жанагы нефть менен кошо чыгып аткан кендер ачыла калып, ошол менен биз Советтер Союзун бир кыйын акыбалдан чыгарып кеткен экенбиз. Өзүбүздө атомный бомба пайда болуп, тиги дүйнөлүк империалисттерди кичине колун кайтарып. Бул жана биринчи жолу сымап кенибизден чыга калып, Советтер Союзун дагы бир кыйын абалдан чыгарып кеткенбиз. Экинчи жолу жанагы уран чыга калып, дагы Советтер Союзун абдан кыйын абалдан чыгарып кеткенбиз. Анан дагы бир жолу кийин 60-жылдарда бүт дүйнө цветной телевидениеге өтүп, бизде Чернобыль менен туруп калганбыз. Ал үчүн ретке земельный элементтер керек экен. Бизде ак түстүн жанында ак түс кенин урушунда иштеген негизинен коргошун казып алынып, анын жанында бер жакта Кутусай деген да бир кен ретке земельный элементтер. Ошол ачыла калып, ошол кенден жана цветной телевидение чыгарып, биз дагы Советтер Союзун 3-чү жолу кыйын абалдан чыгарып кеткенбиз. Эми бул биздин Кыргызстанда кен көп. Алтындын кени илгери эле бар болчу. Кийин бир кездерде алтын кени бизде иштеген токтотуп койгон. Анткени биздин алтындын кени таза экен. Сибирде дагы алтындын кени көп. Аякта жез кошулган. Качествосы боюнча бизден ылдыйраак экен. Бирок центрга ушул Кыргызстандан алып келдик деп эле Сибирдин алтындарын бере берген экен. Аякта арзан баанын кымбат баа менен. Токтото коюшкан бир кездерде алтын кен Кыргызстанда болбосун деп. Даже жок дегендей кылып. Бизде 60-жылдарда биздин институтта геохимия изилдеп, жердин геологиясын изилдеп келгенде алтын кени бизде болуш керек. Ошондо жаш балдар институт геологияда Давлетов деген бир азамат доктор наук болуп ошол алтын кени боюнча. Биз Кыргызстанда күнөстүү гана эмес, алтындуу кен. Не только солнечный, золотой Кыргызстан болобуз деп кыйкырып чыкканбыз. Анан кийинчерээк ошол алтынга даже Советтер Союзунда институт, Министерство геологии акча бөлбөй, жана сымапка, сурмага да бөлүп негизинен алтынга акча бөлбөй койгон. Анан кийин биздин геологдор Кыргызстанда алтын кени бар болгондо чоң кен болот, бар экен деп чыккандан кийин кендерди таап бир тобун далилдегенден кийин акча бөлө башташкан. Кыргызстанда алтын кени мындай айтып жүрүшөт, 100 айласында алтын кени бар, промышленный. Анын көпчүлүгү разведка жүрө элек, чалгындоо иштер жүрө элек. Эми ошол иштерди азыр көп жанагы
инвесторларга сатып лицензия берип, лицензия мурун бекер эле берилчү. Анан 300 сомго алып эле кагаз оформить эткенге. Анан бекер эле берилчү. Анан кийин лицензияны сата башташты. Анан ошол мурунку жана ачылган пайдалуу кен бар, пайдалуу кен болот деген жерлердин баарына лицензия кылып сатып, азыр ошондон чоң пайда таап атышат биздин өкмөт. Биздин геология тармагынан моунча пайда түштү деген негизинен ошол лицензиядан түшкөн акчалар. Андан бери Кыргызстанда эми кендердин баары эле бар деп койсок болот. Металлдардан алтын, күмүш, калай, Ысык көлдүн сыртында Үч Кошкон, Сары Жаас деген кендер бар. Ал Сары Жааста даже разведка жүрүп, эксплуатация мына болотто фабрикасын салып иштетүүгө бере турган калганда Советтер Союзу жабылып калып иштетилбей калды. Дагы көптөгөн кендер биздин Кыргызстанда бар. Нерудныйдан таш көмүргени, таш көмүрдөн канча комбинат бар Кыргызстанда. Нефть бар болчу, бирок анчалык чоң эмес. Бирок Кыргызстан өзүнүн муктаждыгын толугу менен нефть канааттандыра албайт. Бирок разведка мына бул жерде кен бар, болуш керек деген жерлер бар. Аларга разведка жүрө элек, тереңдерде жатат деген каражат жок да ал токтоп турат. Ага, жана Үч Кошкон кени жөнүндө айтпадыңызбы? Ошол Үч Кошкондогу калай кенин ачкандагы сиздин эмгегиңиз жогору бааланып, алгачкы кен ачкан деген ардактуу төшбелги менен сыйланган экенсиз. Анан 2007-жылы 3 даражадагы Манас орденин алып турсуз. Кыргыз Республикасынын эмгегине, илимине эмгек сиңирген ишмер деген наамга татыктуу болгон экенсиз да. Ушул эмгектердин баардыгы сиздин ошол Кыргызстандагы геология, минералогия тармагын өнүктүрүүгө кошкон салымыңыз үчүн берилип атат да. Албетте, ооба. Эми Үч Кошкон жөнүндө айта кетсеңиз ушул. Айта кетейин. Вообще бу илим тармагында кенди мындай издөөгө мүмкүнчүлүк жок. Теоретический жагынан изилдейбиз, жердин кыртышын изилдейбиз, анын түзүлүшүн, өнүгүшүн ушундай өндүрбөйбүз. Ал эми кен ачканга мен катышып калган себебим 3-курста производственный практика деген болот. Ошол жерге барганда мен өзүм рудникте өскөн баламын. Мурун рудникте иштеп жүргөн бир геолог киши, ошол мен барган партияда геолог экен. Ал мени алып алды, мага жардамчы болосуң жүрүү деп эле. Ал поисковый отряд экен, поиско кенди иштей турган. Ал негизинен мынау шлих деп коет. Суунун сайдын ичиндеги таштарды, кумдарды алып алып, лоток деп коет, бир идишке салып, чайкабай, чайкайт. Мага айтты, сен ушуну практиканы жакшы өстөрсүр. Поисковый муну билиш керек жууганда. Тренировка кылып жүргүн деп. Үч Кошкон деген жерге барып калдык, жайдын күнү, июнь ай күн узун барып лагерди тигип орноштуруп койгондон кийин күн жарык. Мен барып кичине тренировка кылайын деп сайдагы таштарды жыйып алып жууп атам. Жуусам эле кум азайбайт. Баягы лотоктун түбү толтуруп ойдон эле. Көпкө чейин отуруп калсам, Клюшкин деген геолог келип калды. Мен көптөн бери отурасың, эмне деп. Мен лотогумду көрүп эле палаткасынын үстүнө чуркап кетти, барып соляная кислота, цинковый пластинка деген болот. Ошону алып келип реакция кылса эле оолоба.
ой бул оолоп отурбойбу деп өзү кайсы жерден алдым, мына бул жерден алдым. Дагы арка жерлерин алып өзү чайкап көрүп, анан чактуу көгүм кирип кетти. Кой жаталы деп жаттык. Эртеси таң куланөк болгондо мен бир немем бар болчу. Чатырдын четинде жаттым. Чатырдын ичинде бар көп кишилер. Четинде жатып, анан эртең менен таң атканда чатырдын этегин көтөрүп алып китеп окучумун. Ошентип атсам, ой сен ойго турбайсыңбы? Тур деп мен тургузуп алып элем. Чайкайбыз деди. Ооба, чайкайбыз деп. Ошо чайкап жүрүп отурдук. Куланбага сайдын ар кайсы жеринен алабыз. Анан өйдүрөк барып алабыз, анан өйдүрөк барып алабыз. Анан барып баягы оолобо жок болуп калган деген минерал. Жок болуп калган жерде мындан ары өйдү жок. Ушундан ылдый болуш керек. Бул жерден иштейли деп отуруп, ошо кезде саат 3 чейин болуп калган экен. Аны олтуруп мынтип чайкаганча, ошо кечке жана тигин кызыгы менен жүрүп деме. Ишен тамак ичели деп алып алган тамактарды салып ичип отурсак, ал киши айтып калды, апас көрдүңбү деди жерди. Эмнени? Көрсө бир жерден казылып, бияка төгүлгөн байыркы тоо иштерин изи турат. Ушун древний горная выработка дейт. Илгери эле алган экен деп. Алга ушул жерде алган экен. Могу жерден пробалалык деп анан проба алдык. Анан канама бериш керек. Деп айтты, сен барып лагерден рабочий алып кел. Оборудование алып кел деп мени жиберди. Мен барсам, бир рабочий киши келген. Ал киши жаңы келип ойдон, шаардан. Башы ооруп тура албай атыр, ушундай болуп турду. Мен кайло бала күрөк алып келдим. Келип анан казып кичине иштегенден кийин көгүм кирип кетти. Анан эртеси жанчып анан чайкасак эле кастер чыгып келди. Ошентип мен биринчи первооткрыватель. Кен ачкан турбайсызбы? Ооба. Кендердин ачылышынын астында болуп калдым. Эми андан кийин разведка жүрдү. Разведпач берди и так далее. Баягы кенди биринчи ачканга ошол разведка иштеген кишилер, экспедициянын начальниктери кирип бир топ киши болуп алган. Өзү агай, могу Манас эпосунда дагы ушул кенди иштеткендиги жөнүндө айтылат да, жанагы биздин Төкөр уста Бөлөкбай деп атпайбызбы? Ооба. Анан ошол киши дагы ошол кен чыккан жердин баарын билет экен. Анан баягы таштарды алып келип, анан таштарды жанчып, жанчтырып бир топ балбандарга, анан аны кайнатып, анан кийин ушул куралдарды жасаганын кайсы катмарынан тиги найзанын учун, жебени, уштарын жасап, жаанын жебесинин уштарын, кайсы катмардан кылыч жасап, кайсы катмардан туулга жасагандыгы, анан кайсынысынан зым чоюп, андан зоот жасагандыгы укмуш сүрөттөлөт да. Анан ушул жагынан алганда биздин ата бабалар илгери эле ушул кенди таанып, кайсыл рудадан алганын айтылат да. Анан могу орус окумуштуу тарыхчылар бар, археологдор. Соловьев деген, ошол дагы байыркы кыргыз куралы деген Сибирден чыккан китеби бар, Новосибирскинин. Ошондо дагы айтып атат да, байыркы мезгилдерде, орто кылымдарда кыргыздар кенди иштете билген. Алар кенден бүгүнкү күндө ошол бүгүн жанагы Магнитогорск эме деген шаарлар бар го, кен иштеткен. Россияда ошол жерлерде байыркы мезгилде ошо Алтайда, Енисей бойлорунда ошо кен эметкен, эриткен котелдордун табылгандыгы тууралуу айтылат да. Анан ушул жагынан алганда кыргыз элинде байыркы мезгилде эле геологдор, минерологдор сизге окшогон илимде ошол баягы академия болбосо дагы ошол илимий деңгээли бар, билими бар адамдар болгондугу тууралуу айтылып келет да. Анан агай айтсаңыз, мынакей Совет доорунда бул бир чоң мамлекет болуп, Москвадан башкарылып,
Москвадагы Илимдер академиясынан филиал катары Кыргызстанда ачылып, анан ушул жерде баягы ар кандай институттар ачылып, изилдөөлөр жүргөн да. Бүгүнкү күндө биз эгемен мамлекет болдук деп атабыз. Эгемен мамлекет болгондон кийин ошол биздеги ошо Союздан калган институттар да Союздан калган. Бирок эгемендүүлүк алгандан кийин өз алдынча ушул эгемен Кыргызстандын Илимдер академиясынын, улуттук илимдер академиябыздын институттары болуп калдыңыздар да. Анан ушул бүгүнкү күндө илим ушул жаатта, сиздердин жаатта кандай өнүгүп атат, анын эл чарбасына болгон, мамлекетти өнүктүрүүгө болгон пайдасы канчалык? Сиз мындай суроо берип атканым себеби бир нече жыл мурда өкмөт Илимдер академиясынын кереги жок дегенге чейин, жабабыз дегенге чейин барбады беле. Анан ушул жааттан алганда айтсаңыз, шуну канчалык бүгүнкү күндө илим биздин экономикабыздын өнүгүшүнө, мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошуп атат? Вообще Советтер Союзу кулагандан кийин биздин илим абдан кыйнап алды калды. Чындыгында илим изилдөөгө акча бөлүнбөйт. Багы академияны кармап туруш үчүн эле зарплата бөлүнөт. Ошол зданияны кармап тура турган каражат бөлүнөт. Негизинен мисалы үчүн экспедицияга чыгыш үчүн бизге акча такыр жок. Экспедиция деген унутуп калдык. Азыр геологияга мындай жакшы көңүл бурулган эч нерсе жок. Мурун Министерство геологии, управление геологии, комитет по геологии деген организация көпүлдөп, жылга экспедицияга чыгып, жыйып келген материалдарды талкуулап, геологдор менен чогулуп алып, кызыл чека алып, ушинтип азыр алдан эчтеке жок. Геология деген ат бул мамлекеттик уюмдарда жоголуп калды. Министерство промышленности, энергетики и освоения недр деген бар. Ошо освоение недринин ичинде, освоение недринин ичинде негизинен разработка, горное дело. Горное делону көпчүлүк түрдө геология менен алмаштырып жүрүшөт. Геология горное дело эмес, геология астында жүрө турган эле. Геология жакшы көңүл бурулбай калды. Ошон үчүн кен ачылбайт. Мурунку кендерди, ачылган кендерди, мен айткан чекчүү жерлерди сатып эле ошол неметип оокат кылып атышат. Эми вообще геологиялык карта түзүлүш керек. Ар бир 10 жылда бул геологиянын теория өзгөрүлөт, багыт өзгөрүлөт, жаңы фактылар ачылат, жаңы теориялар ачылат. Ошон үчүн ошол жаңы көз караш менен 10 жылда бирден карта чыгып туруш керек. Бирок азыр бизде кечээ эле угуп калдым. Биздин геологияны башкарып турган кишилер бизге геологический картанын эмне кереги бар? Кереги жок деп айтканын угуп калдым. Калпчын экенин билбейм. Чындыгында геологиялык карта бул геологиялык иштердин жүрүшүнүн башаты. Ошо картага карап туруп, мына жерде мындай кен болушу мүмкүн, прогноз жүргүзүү болот. Эми биздин кандай геология, мисалы мен башка багытты албай эле коеюн, геология багыты боюнча эл чарбасына эмне беришибиз мүмкүн. Эми теория жагынан металлогенический карталар түзүп атабыз. Ар кайсы жердин, райондордун мурунку изилдегендерди анализдеп кайрадан ошол жерде мындай кендер болушу мүмкүн, жаңы көз караш менен деген прогноздорду айтып атабыз. Эми ал прогноздорду айткан менен аны иштетиш керек, производстводо жок да. Негизинен инвесторлор деп сырттан келген частныйларга берип коет. Разведка да ошолордун колунда. Анан бирдеме ачылса, разработка да ошолордун колунда. Эмне айтсаңыз, ошо мына Советтер Союзу баягы
тарап кеткенден кийин биз өз алдынча эркин мамлекет болуп эгемендүүлүк алгандан кийин ушу Улуттук илимдер академиясына, анын ичинде геология институтуна дагы мамлекет тарабынан каржы бөлүнбөй калды деп атпайсызбы? Айлык менен эле имаратты кармоодон башка бюджеттин статьясы каралбай калды деп. Анан ушундай мезгилде баягы орус элинде свято место пусто не бывает деп айтат эмеспи? Анысы барындай баягы сиздер аткарган иштерди баягы черный геологдор же черный археологдор, черный копательдер деп дагы айтылып жүрөт. Ушулар ээлеп калышты да. Анан бул жерде жана карта боюнча айтып атасыз, сиздер бир мезгилде карталарды түзүп, ошол карталар боюнча иш кылсаңыздар, булар өз алдынча эле баягы разведкаларды жасап, анан ал жерден кандай кен чыгып атат, эмне калып атат, муну контролдогондо эле адамдар жок болуп калып атат да. Балким инвесторлор ошо акча берип жасатып аткандар билсе керек. Жалпы мамлекет үчүн деле мунун канчалык пайдасы бар экенин эч ким билбей калды да. Анан ушул боюнча дагы оюңузду айтсаңыз агай. Советтер Союзу кулагандан кийин илим тармагы кыйнап калды. Мен башка институттарды айтпай коеюн, геология тармагындагы илим жөнүндө айтайын. Бизде экспедицияга каражат бөлүнбөй калды. Биздин геологдорго управление геологии деп койчубуз, министерство геология. Ошолордун геологдору экспедицияга чыкчу. Биздин геологдор ошолордо рабочий болуп катталып алып, бирок геологдордун ишин иштеп, алардын ишин иштеп, өзлөрүнүн материал жыйып келип, ушинтип окуткылап атканбыз. Андан сырткары бул МНТЦ деген пайда болду. Международный научно-технические исследования. Ошол боюнча грант утуп алып, бир аз акча пайда болуп, анда коллаборатор бизде Япония болуп, Япониянын жардамы менен бир топ жыл биздин геологиянын бир бөлүгү ошол жакта иштеп калды. Башка дагы ошондой сырттан келген акчалар менен кийинки жылдарда киргиз-китайский бир центр түзүлүп, негизинен суу боюнда, экология боюнча, дагы пайдалуу кенler боюнча ошондой акча бөлүнүп, ошолордун жардамы менен иштеп атабыз. Таптакыр отуруп калган жокпуз, булардын жардамы менен иштеп атабыз. Экинчисинен бул сырттан келген инвесторлорго эң эле ыңгайлуу, пайдалуусу алтын экен. Ошолор алтынга келишет, алтынды казып алып, оңойдо алып кеткөнгө ыңгайлуу экен. Ошол менен алтын негизги багыт алтын болуп калды. Чындыгында Кыргыз жери алтынга эмес, башка көп түрлүү кендерге бай. Мисалы үчүн волластенит деген бар, глауконит, трепел деген. Мисалы үчүн глауконит деген айыл чарбасына, мал чарбасына абдан керектүү экен. Жер семеткич катарында. Ал азыр зеленый технология, зеленое земледелие деп атпайбы, органическое земледелие деп. Экологический жагынан таза, башка нерсе кошулбаган. Бул глауконит деген минерал жерге себилип кеткен уулуу заттарды кайра соруп алып, ошону тазалайт экен. Жердин кыртышты тазалайт турбайбы? Кыртышты тазалайт экен. Таза чөйрөгө таза жакшы микроорганизм өсөт экен. Микроорганизм жардамы менен макро өсүмдүк жаныбарлар өсөт экен. Ошонун негизинде жанагы глауконит деген минерал бизде ала бука менен Чаткал райондорунун ортосунда ушундай кен ачылып атат. Аны иштетти, теориялык жагынан, академический жагынан химический составы айыл чарбага изилдеп көрдү. Биздин айыл чарба институтунун лабораториялары.
жер семірткенге мисалы үчүн кызылчага, картошкага демек көрсө кызылчанын камттуулугу 50% өсөт экен. Мисалы үчүн гектарына 40%, 40 центнер камталса, бизде 59-60 центнер. Биртип эле көбөйүп турбайбы анда, ошол пайдаланганда? Көбөйүп атат да. 50%. Картошканын дагы өнүмдүүлүгү чоңойот экен. Андан дагы азыр эсимде жок. 202.000 сом гектарына сверхприбыль катарында. Сүттүүлүк өсөт экен. Сүттүн майы өсөт экен малга берсе. Андан дагы түшкөн пайда абдан көп. Буга даярданып келбептир. Менде отчеттер бар. Агай, керектүү. Агай, бул өтө жакшы экен. Мисалы үчүн жанагы минералдын өзү берилбейт да, ошол минералга өскөн өсүмдүктөрдү малга бергенде сүттүүлүк өсөт, Минералдын өзүн талкалап туруп эле жемге аралаштырып беребиз. Жемге аралаштырып туруп берет экен. Бул дагы бир четтеме турбайбы? Ооба, ошондо жанагы жемдин сиңиримдүүлүгү да өсөт экен. Мисалы үчүн ошол чөптүн бир определенный чөпкө мал тоет да. Муну бергенде анан азыраак чөп жебей тоюп калгандай. Аяктан да пайдалуу болот экен, общем абдан көп пайдасы бар экен. Ал жөнүндө бу топуракты ануу үстүндө изилдеш жок. Почвоведение, зоотехникалык зоотехники деген бар го. Ооба. Ошондо Пономаренко деген киши опыт жүргүзүп биз менен кошо абдан чоң пайдалуу экен деп ошол опытын улантып атат. Агай, жана сөздүн башында айтып кеттиңиз, согуш жылдарында ошол кыргыз чергесинен уран дагы гени чыккан экен депчи. Бүгүнкү күндө ошол уран гени чыккан жерлер кандай болуп атат? Элибизде жанагы сууларда баягы Итишпестин көлү деп койгон, же болбосо Сасык булак деп суун ичкен эмес да. Ошол жерлерде бир кандайдыр бир минералдар, бир заттар чыкса керек да, ошол себептен жанагындай аталса керек. Анан ал эми уран баягы 235 изотоп деп айтышып калышат го. Аны ошо Кыргызстанда чыгат экен деп көп эле айтып жүрүшөт да. Анан бүгүнкү күндө ошол гендер эмне болду? Иштеп атабы же жабылып калынганбы? Ошол Советтер Союзунун иштеп аткан уран генинин баары жабылган. Жабылган, Ооба. Негизинен казып алып бүттү деп жабылган да. Эми бизде азыр бир момундай тенденция деп коелу. Вообще дүйнө боюнча алармист деген бар. Алармист деп баарын эле жамандап эле кокуй дегендер чыгып атат да. Бүт дүйнө боюнча чыгып атат. Алагасы эле мисалы үчүн экологический ситуацияны апыртып жапыртып ошону акча табышып жатышкан. Саясатташтырып алган дебейсизби? Ошондой абал биздин Кыргызстанда кен тарабында турат. Өтө көп. Кен деген барды жаман экен. Кен казуу деген токтотуш керек. Зыян экен деп, Зыян экен деп. Уран чыккан дегендерди эле эми анын технологиясын колдонуу, зыян келтире турган жерлердин баарын алдын ала иштеп, ар кандай мероприятияларды колдонуп иштесе, баарын алууга болот. Бирок бизде жанагы кокуй бул минтип кетсе эмне болот, тигинтип кетсе эмне болот деп эле адамга зыян экен деп айтылып атпайбы? Бүт эле зыян жагын көрүп эле, пайдалуу жагын ыргытып салып эле биздин жанагы уран гени бу кызыл омпулдо. Кызыл омпулдо уран генин токтотуп коюшту. Чындыгында ошонун жакшынакай технологиясын өздөштүрүп, алып келип иштете берсе болмок, бизге пайдалуу алып келмек. Кара балтага
Misal üчүн Казакстандан кенди алып келип жууп, тазалап жатышчу азыр токтоп калды окшойт, билбейм. Ошондой эле биздин тиги кызыл омполдон акырын чачпай, жыйбай неметип алып барып ошол жактан уранды чыгарып алса боло бермек. Андан сырткары ошо алтындын кенин деле, таптатына кайсонун алтын кенин деле ала берсе болмок. Кумтөрдү, эми кумтөрдү кээде аша чаап кетип атышат. Жанагы кокуйлар. Алар эместер менен кокуйлар деп коеюнчу. Тим эле коркутуп эле муздун баары көчүп кетти. Муздун баарынын бизге абдан пайдасы көп эле. Мөңгүлөр эрип кетти деп, Мөңгүлөр эрип кетти, ушунун баары пайдасы көп эле. Алтындан бизден суу пайдалуу деген ой менен эле неметип атышат. Анда технологиясын жакшылап пайдаланып кетсе. Бирок баары эле жакшы болмок агай. Бир чети баягы келишимдер түшкөндө Кыргызстандын пайдасына эмес, башка инвесторлордун пайдасына түшүлүп калган келишимдерди көргөндөн кийин жанагындай абал түзүлүп атса керек деп ойлойм да, ушул жагынан. Бул ушул биздин Советтер Союзу кулап кеткенден кийин специалисттерге жол тийбей калды. Геологдор, горняктар сыртта да калышты. Жанагы тиги договор түзгөндөр, анан пайда алгандар бүт башка специалисттер. Ишкерлер. Ошон үчүн эгерде специалисттерди ордуна коюп, момундай иштеткин десе, алар баягы технологияларын орду менен иштетип, орду менен дегенде муну алалы, анан кийин муну алалы деп хищнический способ деп коебуз бизде. Бул сырттан келген капиталисттик өлкөлөрдө дайыма хищнический способ жырткычтык менен кенди казып алуу. Алдуу күчтүүлөр ошону баса калып, өзүнүн пайдасы үчүн көбүрөөк колдонуп жүргөндөр. Сиз айткан кумтөрдө күмүш бар. Сырттан келген күмүш баасы азыраак ылдыйраак да алтынга караганда. Күмүштүн эмне кереги бар дешип. Ошондой ошол жерде вольфрам бар. Вольфрам эмне кереги бар дешип. Алтын өзү пириттин ичинде. Пирит фермес сера көп. Ошол серный кислотаны пайдаланат тиги тоо кенинде ажыратып. Кээде ошол серный кислотаны самолет менен Канададан ташып, бир жерде учур болгон, Екатеринбургка токтой калып самолет. Андан учурбай, анткени анын ичинде бочкаларда кислота бар экен. Эми ошол серный кислотаны биздин ичиндеги пиритти пайдаланып, бул жерден химический завод куруп, бул жерден эле чыгарса болмок. Башка жактан алып келбей эле өзүбүздөн деле жазса болот экен да. Өзүбүздөн жазса болмок. Расходу 50 күн бир-бир. Бияктан келген каражат, бияктан кетирген каражат бирдей экен. Бияктан келген каражатты иштетсе, биздин Кыргызстанга пайдалуу болмок. Биздин химический багыт тармак өнүкмөк да. Өзүбүздүн кадрлар пайда болмок. Ал эми сырттан келген инвесторлорго өзүнүн ташып келгени пайдалуу да. Ташып келгени пайдалуу, анткени өзүнүн химикалык багытын өнүктүрөт, өзүнүн кадрларын өнүктүрөт, пайдасын көбү өз жагына кетет. Анан акча да ушул жака кетип атпайбы? Акча да ушул жака кетет. Түгүл дегенде тамак ашты, этти, алманы сырттан ташып келет. Сууну да ташып келишти да. Анан кийин дагы биздин немелер неметип атып, кокуйт деп бул жерден алып калышты. Агай, айтып бериңиз. Ошон үчүн могу кендерди пайдаланганда, кендерди билген кишилерге бериш керек. Кенди билген кишилер бүт эле сыртта калышты. Бияктан кат жазып атабыз, протест жазып атабыз. Момундай кылыш керек, кыйкырып. Ал катты караган киши жок. Президентке жазабыз. Өткөн жолу ошол биздин каттарды караган президенттин алдындагы бөлүм иштеди.
ошон бирок ошондогу алынган жыйынтык ишке кирбей калды, токтоп турду. Баягы коюна мурдагы боюнча эле баягы ант себеби берки инвесторлор лоббировать этип көп нерсени баягы токтотуп салат экен да. Инвесторлордон пайда тапкан лоббисттер бул биздин ичибизде турат да. Ошол чиновниктердин ичинде ошондой ошолордун арасынан да кайра биздин иштерим бар. То есть мамлекеттин кызыкчылыгын сатып коюшат экен да, ошондой болот экен. Ошон үчүн моундай бир өкмөт мамлекет ушундай бир закон кабыл алып, ошол ар бир баягы касапчы сойсо да бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун дегендей бар да. Бөдөнү мисалы үчүн касапчы эмес башка иш сойсоң аны билбейт, жок кылып жиберет да, пайдасын азайт. Бирок агай баягы ар бир нерсенин бир баягы палканын эки жагы бар дегендей, таяктын эки учу бар дегендей да. Бир мезгилде мындай эгемендүүлүк алгандан кийин мамлекетибизде окумуштуу адам башкарды да. Аскар Акаев туурабы, академик, илимпоз адам. Анан ошол мезгилде алгачкы эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында бийлик бутактарында көп эле илимпоздор келишти да. Баягы илимий чөйрөдө иштеп жүргөн, бирок практикалык, чарбалык тажрыйбасы жок адамдар келди дагы. Анан баягы разгосударствление деген бир программа кеткенде Советтер Союзунун убагындагы өнүккөн завод-фабрикалар талкаланды, айыл чарба тармагындагы бардык эле тармактардын баары талкаланып кетти да, жок болуп кетти. Экономикага салым кошо турган заводдор, станокторуна чейин баягы талкаланып кетти да. Ошондой болуп калды. Анан бул жагынан алганда дагы ушул биздин эң бир чоң кетирген каталарыбыз ошол жылдары болду го деп ойлойм да. Менин оюмча бул дагы жанагы ар бир нерсени өзүнүн бөдөнүн сойсо да касап сойсун деген. Ошо туура ошону карата айтып атам да. Илимдин кишилерин алып барып бийликке алып койгондон кийин, алар билбейт да кандай бийликти башкарарын. Теориясын билет, практикасын билбейт. Теориясын өзүнүн багытын билет. Ооба. Физика боюнча билет. Геология боюнча билет деген, химия. Ал эми жалпы управление деген өзүнчө багытта. Өзүнчө кесип, ошол жакты көп жылдардан бери иштеп аткан кишилер башкарыш керек. Мисалы үчүн Казакстан, Өзбекстанда мурун иштеп келген, башкарып келген кишилер улантып кетишти. Алар өзүнүн биздикиндей абалга келтирген. Бизде болсо бул деле жанагы туура эмес. Кадрлар туура эмес пайдалануу, туура эмес пайдалангандай болуп калды. Акаев ошол жака барбаш керек болчу. Агай, эми мынакей ушул баягы союз тарагандан кийинки мезгилдерде эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында Кыргызстандын бир атласы, географиялык атласы түзүлгөн да. Ошол атласты түзүүгө сиздер да катышкансыздар, сиз да катышкансыз туурабы? Жок, мен катышкан эмесмин анда. Мен кээ бир там ошол бөлүктөрүндө геодезия боюнча, геология боюнча карталары бар экен. Анан мен ошол себептен айтып атам да. Эми анда негизинен эки атлас эки томдон турган. Биринчи том ошол жаратылыш байлыктары жөнүндө, жаратылыш түзүлүшү жөнүндө. Ар тармагы. Мында геология бар, география бар, зоология бар, ботаника, барлык тармак камтылган. Эң сонун атлас болгон, бирок тилекке каршы баягы саны аз болуп калган. Бул эми баягы пайдалануу үчүн атайын баягы мындайча айтканда кызматтык пайдалануу үчүн гана чыккан карталар болуп калган да, атлас. Ооба, негизинде бул илимий атлас болгон. Агай, анан муну сиздин тиражы да жакшы, 1500 тираж болуш керек эле. Анысы да жакшы. Экинчи том социальный жагы болчу. Аны улам багы политика өзгөргөн сайын бизде көп өзгөрүүлөр боло баштады. Кээ бир кыштактар, айылдар, суулар, аттар өзгөрүлө баштады.
ошол жаңы өзгөртүүнү киргизиш керек деп атып, Советтер Союзу кулап кетип чыгалды. Агай, сиздин өзүңүздүн мындай илимий изилдөөлөрүңүздө баягы тектогенез, метаморфизм, ошондой эле металлогения деген тармактарды изилдеп, ошол боюнча анан баягы ушул тармактардын философиясы боюнча жазган эмгектериңиз бар экен. 300дөн ашык илимий эмгектерди жазган экенсиз. Илимдин докторун тарбиялаптырсыз. Бир нече кандидаттарды баягы тарбиялап ошол жактаткан экенсиз да. Анан ушул жагынан алганда мына бүгүн дагы ноократия, анан ноосферология деген китептериңизди ала келиптирсиз. Ушул илимдер тууралуу дагы бир аз түшүнүк берип кетсеңиз биздин. Абдан жакшы болот. Мен келгенде, мен негизги багытым аймактык геология, региональный геология. Ошол региондун геологиялык түзүлүшүн изилдеп, анын геологик тарыхын. Ошондо келгенде жердин жалпы эле өнүгүшү, пайда болушу, өнүгүшү, өткөн тарыхы, анан келечекте кандай болот деген чоң суроо туулат экен да. Ошол жердин өнүгүшүндө мен ошону мындай жакшылап айтып берейин деген. Ооба. Ошону түшүндүрүп берсеңиз биздин көрөрмандарга. Ноократия деген, ноос деген өзү акыл эс, разум деген сөз экен. Жердин өнүгүшүндө жаңы жаныбарлар улам келип олтуруп, мындай onu айтайын деген экен, муну айтайын. Мен дегенде бул система деген эмне? Вообще бүт мындай түшүнүк болуп калды. Система представляет собой форму представления материи. Форму существования материи. Демек, материя деңили определениясы деңили широкий. Бирок ал представлен система. Ар бир нерсе система. Китепте система, менде система, үстөлдө система, баардык нерсе элементарный частицадан баштап вселенныйга чейин бири-биринин ичине бири-бирине кошулган многоуровенный, иерархически встроенный система да. Ошол система изилдеп келгенде мен бир формула таптым. Ар бир система энергия менен нерседен кубатталып турат, энергия нерсе оболочка, пространственная оболочка, аймак пространственный ушундай. И ошого андан айрылмасыз, айрып энтропийный, информационный. И убакыт менен бекембей жаткан. Ушул эки түзүлүш. Бирөө материальный, энергия менен нерсе менен кошулган пространство. Экинчиси нематериальный, энтропийный, информационный. Эми ошол энтропия менен информация ошол системанын жүрүш турушун аныктай турган багыт. Ошол форманы тапкандан кийин ошону жерге пайдаланып көрдүм. Жерде дагы өзүнүн вещество, нерсе, энергиясы бар. И өзүнүн энтропия, информациясы бар. Ошол энтропия, информация өнүгүүнүн көргөзүп турат. Информация дегенибиз, энтропия дегенибиз эмне? Информация дегенибиз мера организованности дейт. Түзүлүүнүн, уюшулуунун тууралуу маалыматтар, уюшуунун өлчөмү да. Эми ошол уюшууга эмне керет? Уюшуу, бири-биринин ыңгайлашуу, система, мисалы үчүн кол, бут, дене, баш баары бири-бирине байланышпаса, бири-бирине ыңгайлашпаса, система иштебейт. Интеграция, биригүү. Анан ошол бар чогулуп
синергетический деп коет экен, чогулуп коллективный иштейт экен да. Ошол болбосо болбойт. Энтропия дегенибиз тетрисинче кайра чаржайып дезинтеграция, дезорганизация. Бул тартылуу түртүлүү күчтөрү сыяктуу эле турбайбы? Карама каршылык. Ошо карама каршы. Диалектикалык карама каршылык ар бир системанын ичинде турат экен. Ал физический негизи энтропия менен информация. Информация мисалы бала кезимден уксумун ар бир кишинин бир жанында шайтан, бир жанында периште отурат да. Жакшы иштеген ишигин баары периштенин айтканын иштегенин, жаман иштегенин баары шайтандын иши деп. Китепке жазат да, дептерине жазып отурат да. Ошол сыяктуу ушул энтропия информация иштеп турат экен. Эми информация энергия менен вещество менен тыгыз байланышкан. Бирөө азырагыс. Энергия жок болсо информация да болбойт. Эми жердин өнүгүшүндө адегенде күн системасында күн адегенде пайда болгон экен 30 миллион жыл мурун. Күндөн энергия келет, луч. Энергия келгенде жердин ордунда газово-полевой туманность деп коет. Бир чаң. Чаңдын туманы турганда эч кандай ичинде кыймыл жок. Ошентип тунжурап эле турган туман. Энергия келгенде бул жерде происходит организованность. Уюшулат экен, өзү менен көп эксперименталдуу иштер жүргөн. Ошонун бинар деген кишинин аты менен белгиленет сота сыяктуу мисалы үчүн 6 бурчтуу нерселер пайда болот экен дагы. Ошолор арын уюгундай болуп бири-бири менен байланыштуу болуп турат турбайбы? Арын уюгундай болуп, ошолор бөлүнө баштайт экен. Тумандын ичинде ошолор бөлүнүп, алардын ичинен тартылуу күчтөр пайда болуп, анан кийин аккреция болуп жер түзүлгөн экен. Жердин түзүлүшүнө да информация негиз болгон экен. Кийин информация бөлүнүп, кийин жер өзү жер болуп планета катары өнүгө баштаганда жердин материальный жагы да өнүгө баштайт. Как тело. И жердин нематериальный багыты да өнүгө баштайт. Мында неравновесный, сильно неравновесный система деген бар. Энтропия азая түшөт экен, информация көбүрөөк ролду ойнойт. Ошол информация жердин түзүлүшүндө улам концентрация коюп бир жерде чогулуп турат экен да. Дегенде ландшафтный система пайда болду жердин үстүндө. Асмандын жарыгын биринчи алып информацияны өзүнчө чогултуп. Анын негизинен суу пайда болду, гидросфера. Гидросферада азыркы кийинки учурлар изилдеп атышат, аныктап атышат. Информация көбүрөөк экен башка нерселерге караганда. Анын суунун негизинде биосфера, жандуу нерселер пайда болду. Жандуу нерсе дагы өнүгө баштады. Дегенде бир клеткалуу ядросу жок. Протокариота деген. Протокариота минерал. Бир клеткалуу жаныбар. Ал 2 миллиард жыл өкүм сүрдү, башка кошпой. Андан кийин бир клеткалуу, бирок ядросу менен эукариот деген пайда болду. Ал дагы миллиард жыл, 3 миллиард жыл ошондой бир клеткалуу менен. Анан мындан 600 миллион жыл мурун многоклеточный пайда болду. Многоклеточный пайда болгондон кийин улам ылдамдап өнүгө баштады. Ошол мурун бир организм пайда болот, анын негизинде кийинки организм мурунга караганда нервный системасы бөлүнө баштады. Улам нервный система чоңоюп отуруп, аягында жанагы гомо сапиенс деген акыл эстүү адам пайда болду. Акыл эстүү адам менен акыл, разум пайда болду. Разум
өнүгүүнүн багытын таптакыр өзгөрттү. Разум пайда болгонго чейин ошол макулуктар сырткы абалдын өзгөрүшүнө реакция кылып эле өзүнүн дене түзүлүшүн өзгөртүп жүрчү. Мисалы үчүн тери пайда болду, жүн, суук болсо жүн пайда болот, керек болсо кол, бут, ошонун баары ошол сырткы өзгөрүүгө реакция кылган эволюциясы да. Разум келип сырткы айлана чөйрөнү өзүнүн пайдалашына ыңгайлаша баштады. Агай, өзү негизи бул илим албетте биздин мамлекетибиз үчүн дагы, мамлекетибиздин келечеги үчүн дагы өтө керектүү. Азыр ушулерден айтып берейин. Эң эле кызыктуу жерине келгенде. Жанагы айлана чөйрөнү өзүнө багынта баштагандан ага өзүнө курал жасаш керек. Таштан жасалда дегенде. Анан металлдар кирди, анан азыркы күнгө чейинки чоң илим, техникага өзүп, ошол разумдун өнүгүшү. Разум өнүгүшү айлана чөйрөгө абдан күчтүү таасир тийгизе баштады. Ошол таасир тийгизген учур производящее хозяйство, өндүрүүчү хозяйство пайда болгондон кийин ноосфера пайда болду. Жердин ноосфера бул искусственно созданный жер жүзүндөгү сфера. Эми ноосферанын кээ бир айтат пайда болду, кээ бир айтат жок боло элек. Ноосфера дегенге биз башкара башташыбыз керек эле ушундай. Жетелекпиз дагы. Жетелекпиз да. Анан Россиянын бир окумуштуу Семенова деген аял айтып чыкты. Ноосфераны эки бөлүккө бөлүш керек. Биринчиси башталышы стихийно башаламан келип өзүнүн өзү түзүлүп калды. Ошону биринчи несовершеннолетний кыргызча эмне дейбиз? Баралына жетелек. Баралына жетелек стадиясы. Экинчи стадиясы совершеннолетний болуш керек. Бул уже биз башкара ала турган. Акыл эс өзүнүн кадимкидей башкарып кете турган мезгил болуш керек. Ошону совершеннолетний деп атайлы деп. Ошону мен айттым ноократия деп атайлы деп. Но баягы разум, кратия баягы власть, управление. Ошого илимдин, билимдин, техниканын негизинде башкарыш керек деп ойлойбуз. Кийинки жылдарда жаңы технологиялар пайда болду. Нанотехнология дегендер чыкты. Ооба. Анын жардамы менен каалагандай формада, каалагандай багытта ошол нерсени өзгөртүп алат. Майда бөлүкчөлөрдү баягы бириктирип, чоң бир нерсени жасаганга, Ооба, ошонун даже здание куруп атат. Машина куруп алсаң болот. Машиналар курсаң, мисалы үчүн машинанын тетиктерин өзүнчө куруп. Азыр жана 3D принтер менен үйлөрдү салып атпайбы? Ош 3D принтер как раз ошол нанотехнологиянын бир бөлүгү да. 3D технология менен үй салып атат. Ал эми техниканын размери жетпеген клеткалар салып атат. 3D жардамы менен жасалган клетка организм жашап атат ошол кезде. Демек, биотехнология, молекулярный биотехнология, нанотехнология. Адамдын ошо медицинский нанотехнология деген чыгып атат. Адамдын ичинде, мисалы үчүн, адам эмне үчүн карыйт? Адамдын клеткаларына тамак жетпей калган учурда алар кургайт, өлөт. Өлгөн клеткалар жыйылып отуруп, адам негизинен карыйт экен. Тамак эмне үчүн жетпей калат? Тамакка алып барчу қан тамырлары ичинде бүтүп калып, Түтүктөр бүтүп калат деңиз. түтүктөр бүтүп калып, ошол Азык жетпей калат экен да? Жетпей калат экен. Жана бляшка, мисалы үчүн, инфаркт, инсульт деген бар ошондон экен. Эми нанотехнологиянын жардамы менен наномашиналарды, мисалы үчүн роботторду жасап, роботтор чоң эмес, ошол молекуланын
атомдун өлчөмүндөгү роботтор жасап, алар барып организмге жиберсек, қан тамырдын ичиндеги бөлтөк сүлтөктөрдүн баарын тазалап, ар бир клеткага қан жеткирип, организмге кургап калган клеткалар кээсин оңдой турган оңдоп, болбосо жаңы клетка жасап, мына 3D технологиянын жардамы менен адамды жашын узарта турган. Бул эми келечекте Кудай буйруса өзүнүн үзүрүн бере турган багыт болуп атат да. Мисалы үчүн машина, жана айдап жүргөн машина өткөн кылымдын башында эле пайда болгон. 100 жылдын ичинде машинага ракета пайда болду. Космоско учуп атабыз. 100 жылдын ичинде. Азыр водители жок өзү эле жүргөн машиналар чыгып атат. Такси болуп атпайбы азыр? Дубайда, Америкада. Жардамы жок, өзүнөн өзү жүрө турган. Программа берип коет, болду ошо программа берип коет. Даже кийинки учурларда адам башкара турган машина коркунучтуу экен. Ошон үчүн адамга отурууга тыюу салыш керек. Өзүнө турган машина менен жүрүш керек. Коопсуз технологиялар деңиз. Агай абдан ылдам иштей турган компьютерлер коет экен да, алар эң ылдам реакция болот, коркунучтардан сак болот. Агай, сизге дагы бир суроо берейин деп турам. Мына илим менен баягы катар эле искусствону дагы, кыргыздын комузчулугун дагы аркалап келатасыз. Өзүңүздүн чыгарган күйлөрүңүз да бар экен. Баягы дүйнөнүн бир топ мамлекеттеринде илимий конференцияларга барганда ушу комузуңузду ала барып, ошол жердеги чет өлкөлүк коллегаларыңызды дагы ушу комуз күйү менен кыргыздын руханий байлыгы менен баягы тааныштырып келет экенсиз да. Ушу комузчулукка кандай болуп келип калдыңыз, комузду кандай үйрөндүңүз, канча күйүңүз бар, деги эле канча күй чертесиз, ушулар боюнча бир айтып берсеңиз. Эми комуз кийинки учурда калып калды десем да болот. Ал китептин үстүндө жүргөндө бул тынчтык бербейт экен. Каякта жүрсөң, мына жерин момундай кылыш керек, мына жерин мындай кылыш керек деп. Убакыттын баары бияка кетет экен. Эми комузду кандай үйрөнүп калдым? Мен тиги мектепке 3-класста эле комуз чертип калдым. Менден улуу агам Абил деген комуз чертчү. Андан комуз үйрөнөбүз деп жолдоштору келип, анага комузду тиги жерден момундай бас, бул үндү чыгарыш үчүн бобуз салаңды мындай бас, ал жерге алып кел деп ушун үйрөтүп эле жатчу. Алар кеткенден кийин алар угуп отуруп, карап отуруп, анан өзүңүз үйрөнгөн турбайсызбы? Комузду неметип ошону үйрөнүп. Анан обондорду кичинекей подбирать этип, үйдө апам отурат. Обондорду неметип, апа окшоштубу? Окшошто, мен чертип кой. Ошентип отуруп эле үйрөнүп калгам. 3-класста художественная самодеятельностька катышып калгам. Анан кийин университетти бүтүп калгандан кийин Өмүр Садык деген бизде бир жигит бар болчу. Ошол университетте комуз кружокторун уюштуруп, балдарга комуз үйрөтүп жүргөн. Мен ошого барып калдым. Бараман дагы бир топ күүлөрдү ошол жактан үйрөндүм. Анан академия келип калгандан кийин академия комуз жок экен. Анан комсомольский жиналышта айтып калды, кой, комуз деген азыр бүт дүйнөнү дөңгүрөтүп атат. 57-жылы Москвада фестиваль өтүп. Декада өткөн деңиз? Международный фестиваль болгон. Фестиваль, Ошондо комузчулар чыгып, абдан жакшы кабыл алынып, анан кийин да биздин Кыргызстанда комузчулар ансамбльдер чыгып, жакшы болуп калган. Анан ушу комуз ушундай болуп аткан кезде академия комуз жок экен деп калганбыз да. Анан эртеси эле профсоюз комитет чакырып калды. Ушундай сөз болуптур, чындыгында эле комуз керек. Давай комуз тапкыла, комузду үйрөтө турган киши тапкыла деп.
Анан комуз ошондо комуз жасаган жер жок экен. Анан артисттердин Чукубаев деген бир кишинин комузу бар экен. Ошонун комузун сурап келдик. Анан бирөө тапты, айтты, Кузьменко деген комуз сабат экен. Ошондон барып комуз заказ, 5 комуз заказ бердик. Анан филармонияга барып, Пеферман деген дирижер. Ошого барып калдым, бизге ушундай комуздар ансамбль уюшуп атабыз, бир жетекчи таап бер деп. Ана киши Укубаев деген бир жигитти таап. Бирок Укубаев бизге келбей койду эмнегедир. Ана мына деп отуруп келген жок. Анан Шекербек Шерикулов таап келди биздин балдар. Алып келип ош Шекербек менен көп жылы ошол академияда комузчулар ансамбль уюштуп, ошондо чыгып сүйлөп, чертип ошол жардам менен өтөп комуз үйрөнүп калган. Эми канча көп билген, эми ошол кездерде, баягы ойноп жүргөн кездерде көп эле билчүмүн, комуз жакшы чертчүмүн. Шекербек да мактап калчу. Сен музыкальный училищени бүтсөң керек. Комузду жакшы ойнойсуң. Күйлөрүң жакшы келет деп. Бирок музыкальный школаны бүткөн эмесмин. Бирок бардык нерсени эле баягы кичине кармай койсоң эле баягы унутулуп, колдор келбей баштайт эмеспи? Ооба. Анан бүгүнкү күндө бизге бир комуз ойноп бересизби агай? Бир күйлөрдөнбү? Бир эле күй чертип берейин, Мейлиңиз. Мейлиңиз. Манас студиясына келгенден кийин баардыгын коюп Манасты айт дегенден кийин Кайсы күн чертесиз? Чоң казат деген бир күй бар. Чоң казат? Жакшы. А дегенде Өзүңүздүн күйбү? өзүм ошол манасчылардын обондорунан чогултканмын да. Анан негизинен Саякбай Каралаевди мен көп укчумун. Студент кезинде дагы ошол атайын кишинин концертине барып, ошол кишинин айткандарынан чогултканмын да. Анан Саякбай деп атап койгон дегенде. Күйүңүздүн атын, Ооба. Анан бир кишилер отуруп, бул күйдүн атын бир кишинин атынан койбойт. Анын бир чоң казаты беле койбойсуңбу? Деп анан чоң казат болуп калды. Эми бул менин оюмча 4 бөлүктөн турат. А дегенде баягы Каркарадагы Көкөтөйдүн ашынан кийин Кытайлар Кыргыздын малын чаап, жылкыларын айдап кеткенден кийин Манас хандарын чогултуп алып, эмне кылабыз? Бизди кичинекей басмырлап кетти. Оюңарды айткыла. Деп анан биринчи бөлүгү ошол. Кеңеш. Анан экинчи бөлүгү талкуу ошол ой. Кыргыздар аз элбиз. Эмне кылабыз? Бул жерде калалы, тимеле коелу дейт. Бирөөлөр айтты, ой, намыстан көрө намыс өлгүчөктү өзүбүз өлөбүз. Салгыч өлбөгөн жерде кылалы, баралы. Деп анан баягы намысты жанынан артып көргөн кыргыздар жөнөшөт. Үчүнчү бөлүгү ошол чоң казат салгылашуу. Анан жеңилет кыргыздар. Чоң трагедия Кыргыздын тарыхында эң чоң трагедия ошол да. Анан 4-нчү бөлүгү ошол трагедия эл ушуга чейин көк түтүн көкүрөгүнөн чыгып, үшкүрүп, капа болуп, эстеп ошону эмеп жүргөн сыяктуу да.
жолуңуз агай деген экен. негизи аябай жакшы көп экен, адамды ойлонто турган. Мынакей сиз менен бир пас деле 1 сааттан ашык убактыбыз өтүп кетти. Бүгүн ушул биздин студиябызга атайын келип, комузуңузду көтөрүп келип, кыргыз геология илими тууралуу айтып берип, ноократия, ноосферология деген кыргызда илимдер бар экендигин, адамзатта биз башкалардын айтып жүргөнүн көрөбүз, өзүбүздө деле бар экендигин ушу биздин теле көрүүчүлөргө жакшы түшүндүрүп бердиңиз. Анан ушу чоң казат күүсүн дагы чертип бергениңизге, өзүңүздүн чыгарган көп экен. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу геология жана минералогия илимдеринин доктору, Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын академиги, 3-чү даражадагы Манас орденинин кавалери, ошондой эле Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер Апас Бакирович Бакиров агай болду. Агай, сиздин 85 жаш курагыңыз, кутман курагыңыз кут болсун. 100кө чыгып, 100кө чейин дагы бир топ күүлөрдү чыгарып, жаш муундарга келечекте Кыргызстандын өнүгүшүнө өзүңүздүн акылыңызды, насаатыңызды айтып, өзүңүздүн салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.